Мынамынтип тынымсыз олжа издеген күчтүү энергиянын символу болгон жолборс жылы биз менен коштошуп, анын ордуна ийгиликтин, берекенин жана назиктиктин символу катары коен жылы кучак чайып кирип келди. Чындыгында жолборс жылы кандай өттү? Анда эмесе, бул тууралуу бүгүнкү чыгарылышта баяндайбыз. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр? Сөз башында Каракулжа району тууралуу кыскача маалымат бере кетейин. Жалпысынан Каракулжа районунда 12 айыл өкмөт, 54 калктуу конуш бар. Каракулжа районунун калкынын саны 2022 жылы 1 январына карата 98.955 деп катталган. 2021 жылы Каракулжа району 48,9% дотацияда болсо, 2022 жылы 45,9% түзүп 3%га кыскарган. Райондун жалпы аянты 5,10 чарчы километрди түзөт. Ааламга кеткен жол айылдан башталат демекчи, алгач районубуздун билим берүү тармагына көз салалы. Жалпысынан районубузда 54 мектеп жана 44 бала бакча бар. 2021-22 окуу жылында Каракулжа району боюнча 794 окуучу 11 классты бүтүрдү. 2022-23 окуу жылында 15.957 окуучуга 1417 мугалим билим берүүдө. Быйылкы жылы 1651 окуучу 1 класска электрондук кабыл алуу менен келишти. Жаркын келечек жакшы билим менен келет. Ал эми районубузда билим берүү жаатында быйыл аткарылган иштерге сереп салалы. Эл агартуучулардын эмгегин баалап, мугалимдерди колдоп, маанайын көтөрүп, окутуучулар обон созгондо аталышындагы мугалимдер арасында конкурс болуп өттү. Сынак этап менен болуп, жалпысынан районубуздагы 54 мектептен окутуучулар катышып, ар бир айыл өкмөттө өзүнчө конкурс болуп, анын ичинен 12 мектептен мугалимдер финалга суурулуп чыкса, финалдык таймашта Бөжөкбегиев мектебинин мугалимдери биринчи орунду ээлеп, баш байге 50 000 сомду утуп алышты. Бул иш-чаранын демөөрчүсү Ошмунун проректору Бөжөнов Замирбек Сабиржанович болду. Жыл сайын мыкты окуучуларды жана мугалимдерди колдоп, аларды шыктандырып келе жаткан жеке ишкер Кадыр Сайдылканов райондо ЖРТдан жогорку бал алган Айдынкөл орто мектебинин бүтүрүүчүсү Бактыбек кызы Аймончокко $800 жана сертификат тапшырды. Окуудагы жетишкендиги жана алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгондугу үчүн Оразали Сайдылканов атындагы автордук гимназия класстары бар орто мектебинин бүтүрүүчүсү Нурдинова Асель $200 акчалай сыйлык менен сыйланды. Билим менен жаркын келечекти курабыз деп жаштарды колдоп, билим алууга шыктандырып келген Кадыр Сайдылкановго терең ыраазычылык билдирип, мына ушундай билим алуу жолунда жаштарды колдогон ага эжелерибиз көп болсун дейли дагы, а биз болсо сапарыбызды улайлы. Өткөн жылдын 8 май күнү Эрмекбай Гранд ресторанында китеп той интеллектуалдык маданий иш-чарасы болуп өттү. Иш-чаранын максаты илим билимди даңазалап жаштарды китеп окууга кызыктыруу. Иш-чарада Каракулжа аймагында уюштурулган Нуржигит Кадырбековдун Ант романын окуп, конкурска катышып, байгелүү орунду ээлеген ата-энелерге жана мугалимдерге диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ал эми жеңүүчү 1 орунду ээлеген Бокен уулу Камбаралыга диплом жана баш байге Түркияга жолдомо тапшырылды. Ошол эле Азиянын арыстаны аталышындагы китеп окуу конкурсунда Сулайман Рыспаевдин сөз жөнүндө сөз чыгармасынан окуучулар арасында өткөрүлгөн таймашта жеңүүчүлөргө диплом жана акчалай сыйлыктар берилди. Ал эми баш байгени багынткан Мамасалиева Тургунайга диплом менен бирге Дубайга жолдомо тапшырылды. Жаштардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу максатында Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков жаркын келечекти билимдүү жаштар гана түзө алат деп мындай иш-чараларды колдоп келет. Окуучулардын мектептен сырткары кошумча билим алышына шарт түзүлүп, Ылайтала айылында 26 апрель күнү Каримова Сүйүмкан атындагы билим ордо окуу борборунун ачылышы болду. Окуу борборунун максаты балдарга тил үйрөтүү жана балдардын компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу. Окуу борбордун ички жана сырткы жасалгаларын эң негизгиси билим берүүдө техникалык мүмкүнчүлүгүн Каримова Сүйүмкан эженин уул кыздары колго алып, көйгөйлөрүн чечип беришти.
Мына ушундай жакшы иштин арты үзүлбөй, Сары Булак айыл өкмөтүнө караштуу Тегерек Саз айылында жаңы билим берүү уясынын пайдубалы тургузулуп, айылдагы Бакалбай Эркинбаев атындагы орто мектебине кошумча 150 орунду имараттын курулушу башталды. Имараттын курулушуна мамлекеттик казынадан 60 миллион 998 миң 82 сом бөлүнгөн. Билим берүү жаатында өзүңүздөр көргөндөй алгылыктуу иштер аткарылды. Ал эми калктын саламаттыгын сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду? Каракулжа райондук Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгердик практика борборунун азыркы таптагы жалпы абалы кызматкерлердин саны 668, анын ичинен 85 дарыгер, 312 медайым, 171 кенже кызматкер жана башка кызматтарда 120 адам эмгектенет. Жетишпеген дарыгерлер жана башка мед кызматкерлерди жөнөтүү маселелери боюнча окуу жайларга барып, саламаттыкты сактоо министрлигине өтүнүш каттар жөнөтүлүп, жаш дарыгерлер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Учурда биздин райондук жалпы дарыгердик практика борборуна 33 дарыгер жетишпейт. 2021 жылы дарыгерлерге жалпысынан 9 айда 87.614 кайрылуу келип түшкөн болсо, 2022 жылы 79.721 кайрылуу болгон. ВИЧ-СПИД илдети боюнча 2022 жылдын 9 айында 3 жаңы учур катталып, анын 3-өө тең Россиядан келген мигранттар болгон. Жалпысынан райондо бул илдет менен 43 жаран каттоодо турат. Кургакучу оорусу менен 2022 жылдын 9 айында 66 жаран катталып, алардын 64-ü чоңдор болсо, бир өспүрүм, дагы бирөө 14 жашка чейинки бала бул илдетке чалдыккан. Ал эми саламаттыкты сактоо багытында калкка кандай кызмат көрсөтүлүүдө? Быйылкы жылы бул багытта өзгөрүүлөр барбы? Жаңы жетекчи жасаган жаңылануу аракет кылса өзгөрүү дагы өнүгүү дагы болот. Каракулжа районунун Мамытбек Жунусов атындагы жалпы дарыгердик практика борборуна Толоров Жыргалбек Жолдубаевич жетекчи болуп келери менен бейтаптардын тамак ашына өзгөчө көңүл бурулду. Тамак аштын сапаты бир топ жакшырды. Саламаттыкты сактоодо жалгыз эле райондук оорукананын акыбалы жакшырып калган жок. Калктын саламаттыгын сактоо багытында дагы алгылыктуу иштер жасалып, райондук оорукананын башкы дарыгери Толоров Жыргалбектин жана Ылай Тала айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Нурбектин колдоосу менен Дени Сак эл ассоциациясынын дарыгерлери Атайын Ош шаарынан келип, Ылай Тала элин кыдырып, элдин ден соолугун бекер медициналык көзөмөлдөн өткөрүп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Медиктер күнөөлүү болгон учурларыбыз бар. Калктын саламаттыгын сактоо багытында дагы бир өзгөчө иш-чара болуп өттү. 16 майда ден соолук кербени уюштурулуп, ага Каракулжа ТV YouTube каналы күбө болуп кайтты. Райондун аймагы тоолуу болгондуктан айылдардын жайгашуусу борбордон алыс жерде орун алган жана айрым жерлерде дарыгерлердин жетишсиздигинен улам калктын ден соолугуна кам көрүүдө орчундуу көйгөйлөрдү жаратат. Буга байланыштуу саламаттыкты сактоого салым болсун деп Жогорку кеңештин депутаты Улан Бердибаевич Примовдун колдоосу менен ден соолук кербени аталышында көчмө клиника уюштурулуп, 3 жылдан бери иштетилип келет. Бул көчмө клиника 2022 жылдын май айында райондун аймагына 13 күнгө келип, элди профилактикалык медициналык кароодон бекер өткөрүп, дарыгерлер айыл жерлерин кыдырышты. Калктын саламаттыгы канчалык маанилүү болсо, ошол эле учурда коопсуздугу да маанилүү. Каракулжа райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 2021 жылдын 11 айына карата жарандардан 858 арыз келип түшсө, 2022 жылдын 11 айында 684 арыз келип түшкөн. Эң көп кылмыштуулук уурулук болуп, 66 учур катталган. Анын ичинен 43-ü изи суу электе кылмыштын бети ачылган. 35 кылмыш мал уурулук болгон. Жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматы боюнча 2022 жылы Каракулжа районунда жалпысынан 11 айда 22 жол кырсыгы катталып, 3 адам каза болгон жана 44 адам ар кандай жаракат алган. Анын ичинен жаш балдар катышкан жол кырсыгы 6 учур. Бир жаш бала каза болуп, 9 өспүрүм ар кандай жаракат алган. Ал эми 44 айдоочу мас абалында унаа башкарып бараткан жеринен кармалган. 37 айдоочуга айыппул салынып, бир айдоочу 8 жылга эркинен ажыратылган. Дагы бир айдоочу 3 күнгө камалган. 5 айдоочу ар кандай коомдук ишке тартылган. Жалпысынан 1261 протокол түзүлүп, мамлекеттик казынага 1 миллион сомдон ашык акча өндүрүлгөн. Жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн сунушу менен Каракулжа айыл өкмөтү тарабынан
Мектеп жана бала бакчалардын алдына жол белгилери орнотулду. Президенттин атайын жарлыгы менен элдин көйгөйүн угуу максатында апрель айында президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү губернатор Жамалдинов Зиядин Исламович келсе, ал эми сентябрь айында Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев келди. Жетекчилердин эл менен жолугушуусунда кандай маселелер каралды? Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү губернатор Зиядин Исламович Ош областык деңгээлдеги сот департаментинин Ош облусунун башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Кадырбекович жана башка бир канча облустук жетекчилер 11 апрель күнү Каракулжа эли менен жолугушуу уюштуруп, эл көйгөйүн угушту. Сизден көптөн көп элдин суроо талабы 2 айда ушул гидробетон, ушул сууну чыгарабы, чыгарбайбы? Мен өзүм жеке көзөмөлүп алам. Кудай буйрса, биз мына бир жума башка райондор менен дагы жолугушуп болот. Кийинки жумадан баштап Кудай кааласа, ошол жерде кийин бул жерге алып келип туруп ишке салабыз. Жолугушууда бир катар көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, алардын айрымдары түздөн-түз губернатордун тапшырмасы менен чечиле турган болду. Мына ошол көйгөйлүү маселелердин бири гидробетон строй ишканасынын тендерден утуп алган, бирок ушул күнгө чейин бүтпөгөн чуулгандуу Улайтала кеңеш айылдарын суга суу менен камсыз кылуучу каналдын курулуш иши болуп саналат. Бул проект жалпысынан 385 миллион сомду түзүп, тендерден утуп алган жогорудагы аты аталган компаниянын жетекчилиги тарабынан ишке ашырылбай келет. Гидробетон строй ишканасынын жетекчиси Шамшиев Чыңгыз Исмайлович жыйынга чакырылбагандыктан маселенин чоо жайын өзүнөн угууга мүмкүн болгон жок. Ал эми бул иш боюнча 2020 жылы Торгелдиев Токтобай аттуу жарандын арызы менен иш козголуп, азыркы тапта экспертиза дайындалып жатканы айтылды. 10 сентябрда Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Төрөбаев Бакыт Эргешович жана башка прокуратуранын кызматкерлери эл менен жолукту. Президенттин атайын тапшырмасы менен жерлерди кыдырып, элдин көйгөйүн жеринен чечип берүү жана жергиликтүү бийликтин укук коргоо тармагынын иштеген ишине баа берүү максатында эл менен болгон жолугушууда эл тарабынан ар тармактан ар кандай көйгөйлүү маселелер айтылды. Бул көйгөйлүү маселелердин бири Каракулжа өзгөн жолунун акыбалынын начардыгы жана жогоруда губернаторго айтылган көйгөйлүү маселе. Ош гидробетон строй жетекчиси Исмайлов Чыңгыз Шамшиевич 385 миллион сомдук проектини утуп алып, бирок Тар дарыясынан сууну тартып алып, Улайтала айылынан андан ары ылдыйкы айылдарды суу менен камсыз кылышы керек болгон проектинин бир аз гана бөлүгү аткарылып, тартылган лотоктор айылдын айдоо аянтына келгенде иштин аяна чыкпай калгандыгы жана бул элдин айдоо аянтына зыян берип жаткандыгы айтылып, эмне себептен проект толук ишке ашырылбай жатат. Эгерде кылмыштуу бир жагдай болсо, териштирилиши керектиги айтылды. Арадан айлар өттү, жада калса жыл да өттү. Жогоруда айтылган чуулгандуу проект канчалык деңгээлде аткарылып бүттү. Жогорудагы суроого жооп алыш үчүн Каракулжа райондук прокуратура бөлүмүнө кайрылып көрдүк. Бирок жетекчилердин бир айда чечебиз деген сөзү канчалык деңгээлде аткарылгандыгы тууралуу райондук прокуратура маалымат бере алган жок. Ата-эне мээрим булагы. Өлкөбүздө ички жана сырткы миграция балдарыбызга терс таасирин тийгизүүдө. Эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын балдарды коргоо боюнча аймактык бөлүмүнүн башчысы Бегайым Бөкөтаеванын жетекчилиги астында Ата-эне мээрим булагы аталышында семинар болуп өттү. Семинардын максаты бүгүнкү күндө ата-энелер балдарга болгон негизги милдеттерин аткарып жатабы деген суроого жооп издеп, бул багытта аз да болсо калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана ар бир балага өз үйүндө бактылуу балалыктын доорун сүрүүгө шарт түзүү. Балдар келечектин нээси демекчи, мына ошол балдарыбызга бактылуу көз ирмимен тартылуу максатында 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата концерттик иш-чара уюштурулуп, райондун борборунда жайгашкан бала бакчалардан келген бөбөктөр өз таланттарын көргөзүп, майрамдык маанайы жогору болду. Иш-чаранын жүрүшүндө бөбөктөргө чакан белектер тапшырылып, өлкөнүн келечеги болгон наристелерге тартууланды. Албетте, бактылуу ар бир баланын укугу. Акыркы учурда өлкөбүздө аялдарга жана өспүрүм кыздарга карата болуп жаткан зордук зомбулукту азайтуу жана болтурбоо максатында
Президенттин жарлыгы менен жерлерде атайын түшүндүрүү иштери уюштурулду. Мына ошол багытта Каракулжа мамлекеттик администрациясында коркпо, токтот, жаша аталышындагы иш-чара болуп өттү. Зордук зомбулукту токтотуу багытында тиешелүү тармактар кандай иш алып бараары тууралуу баяндама жасашты. Быйылкы жылы Каракулжада 11 айда 23 үй бүлөлүк зомбулук катталган болсо, анын 21-и аялдарга карата. Ал эми бир учуру жаш өспүрүмгө атасы тарабынан, калган 2 учур агасы тарабынан инисине зомбулук көрсөтүлгөн. 27 июль күнү Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Базарбаев Кудайберген Базарбаевич Каракулжа эли менен жолукту. Министрдин айтуусунда социалдык колдоого жалпысынан Ош областы боюнча 3 миллиард 233 миллион сом эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан каржыланган. Калкты социалдык жактан колдоого 1 июлга чейин 1 миллиард 658 миллион сом каралган. Ал эми Каракулжа районуна 2022 жылга карата 265 миллион сом каралган. Жолугушууда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Базарбаев Кудайберген Базарбаевич жолугушууга келген тургундардын суроолоруна жооп берип, көйгөйлүү маселелерди карап чыгарырын айтты. Каракулжа райондук социалдык фонд башкармалыгынын маалыматына ылайык, райондо жалпысынан 2022 жылдын 1 январына карата 11923 пенсионер бар болсо, анын ичинен майыптыгы боюнча 2368 пенсионер, багуусунан ажырагандыгы боюнча 704, жаш курагы боюнча 8851 пенсионер бар. Каракулжа тазалык ишканасы айыл ичин таза тутуп, таштандылардан тазалап жатканы менен Таштанды полигонунун акыбалы өтө начар. Полигондон ошол тегерегин атайын тозмолор менен тозуп, сеткалар менен тозуп, бийиктиги 3 метр кылып пакеттер учпаш үчүн тозуп чыкканбыз, бирок тилекке каршы сайт тараптан шамал келгенде ошол 3 метр бийиктиктеги сеткадан дагы учуп өтүп кетип атат. Ошондуктан эч кандай чара башка чара колдоно албайт атабыз. Тазалык ишканасы иштеп атышат. Жума сайын, жумасына 2 жолу ошол пакеттерди терип, субботник кылып, жыл ичи боюнча ошондой терип чыгышты. Ал эми бул көйгөй кантип чечилери азырынча белгисиз бойдон калууда. Каракулжа парксыз калдыбы? Райондук китепкананын арт жагында жайгашкан Каракулжа паркы бузулуп, анын ордуна кызматтык үй куруу иштери башталган. Каракулжа айыл өкмөтүнүн айтуусу боюнча, Кыргыз Республикасынын президентинин атайын тапшырмасы менен мамлекеттик кызматкерлерге кызматтык үй курулушу керек болгон. Мына ошол тапшырманы аткаруу үчүн айылдык кеңештин депутаттары Каракулжа паркынын ордуна үй курууга чечим чыгарып беришкен. Бирок Союз кезинен калган атайын кызматтык үйлөр бар болгонун баарыбыз билгенибиз менен, азыркы учурда ал үйлөрдүн тагдыры белгисиз калууда. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен кызматтык үй куруу боюнча тапшырма келген. Ошонун негизинде биздин рай администрация анан айылдык кеңештин чечими менен кызматтык үй куруу боюнча ошол парк деп аталып жүрөт, бирок картада калктуу конушка кирет экен. Ошондуктан айылдык кеңеш ошого уруксат берди. Жергиликтүү казына жана элдин салымы менен Бекен уулу Рыспай атындагы көчөгө асфальт төшөлүп, 14-сентябрда ачылышы болду. Жалпысынан 1,5 километр жолго асфальт төшөө үчүн жергиликтүү казынадан 8 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми жергиликтүү жашоочулардан 870 миң сом салым болгон. Депутаттары каражатын бөлүп, тарыхта биринчи жолу ушул жумуш ишке ашып отурат. Каракулжа райондук салык башкармалыгы боюнча 2021 жылдын 11 айына карата жалпысынан 85 миллион 850 миң план болсо, анын 85 миллион 568 миңи тагыраагы
99,7% гана аткарылган. 2022 жылы салык кызматы 102.895.000 план кылса, 11 айдын жыйынтыгы боюнча 125.052.000 сом казынага түшүрүп, 121,5% ашыгы менен аткарды. Район боюнча 242 ККМ аппаратын орнотуу пландалса, 164 ККМ аппараты ишке киргизилген. Быйылкы жылы Калкты тейлөө борборунун маалыматы боюнча жалпысынан 1405 наристе катталып, тилекке каршы 5 наристе өлүктүрүлгөн. Ал эми 425 жаран каза болуп, алардын 19-у 1 жашка чейинки наристелер болгон. Районубуз боюнча 461 жаран кичинекей мамлекеттин пайдыбалын төптөп, никелеши тууралуу күбөлүк алышкан. 138 жаран ар кандай себептерден улам ажырашкан. 12 июль Каракулжа калкты тейлөө борборунун ачылышы болду. Имараттын тардыгы элге кызмат көрсөтүүдө тоскоолдук жаратып, жада калса кезек күткөн жарандар отурганга жери жок. Калкты тейлөө борбору мына мынтип жеке ишкер Пазылов Тимур Шайлообековичтин колдоосу менен жаңы имаратка ээ болуп олтурат. Имаратты курууга Пазылов Тимур өз каражатынан 15 миллион сомдун тегерегинде акча бөлгөн. 2022 жылы каргашалуу окуя болуп, 14-17 сентябрь күндөрү Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам 200-гө жакын жаран жабыркап, 63 жаран каза болгон. Тажикстандын кол салуусунда эл жерин коргогон эр азаматтардын катарында каза болгон жоокерлердин бири жердешибиз Карагыз айыл өкмөтүнө караштуу Жетим Дөбө айылынын 19 жаштагы тургуну Бердибаев Рашид кырчын өмүрлөр кыйылган кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалда каза болгон. Рашиддин үй бүлөсү аны мындайча эскерет. Баламдын чогулушуна барат элем. Баламдын чогулушуна барсам, уулум сүйлөгөндө, ырдаганда мен ушунчалык элдин арасында толкунда, мен салаватчы эмесмин да. Анан мага ушу балдарга татыктуу тарбия бергендиги үчүн, ушул уулуна коомдук ишмерге катышкандыгы үчүн, балдарга ушунчалык татыктуу тарбия бергендиги үчүн деп директор грамотаны берип атканда, мен көздөрүм мылтырап аябаганда сүйүнчү элем да, оюнума батпай. Анан Рашидиме дагы грамоталарды берип, эң алдыңкы окуучу деп, анан кийин ошонткенен баламдын көзү келатып, ушунчалык сүйүнүп элек. Ата-ана мен барып келейинчи, дипломун өксөгүн алып кеткен, армияда эле жакшы жүргөн экен аябай. Контракт эмес, солдат кеткен, солдат болуп кеткен. Эң жаш жоокер, эң өзгөчө жоокер деди да, мынандай карасам эле уулум алдыман автомат менен, анан офицерлер менен, военныйлер менен чыкты да, ушунчалык сүйүндүм, жүгүрүп бир кетип атам, анан алдыга чыгып, уулумдун видеосун жарым тартканга үлгүрүп калдым. Баткендес тополоң чыгыптыр деген эле мен жүрөгүм сезген да. Мындай ата-эне сезет экен. Түнү мен уктаган жок. Эртең зор ишке чыктым, ошо автобуска дейт. Уулдарыбыз менен сүйлөшүп, кучакташып, сүрөттөргө түшүп, баламдын көзү аябай сүрөттөргө түшүп, мен кайттым айдаркен. Ошо менен балам ошо Аксай постуна кетти. Апа Төрткүлдөмүн деди, сүйлөшүп аттым. Анан Аксай постуна баргандан кийин 6 айлыгында, 6 ай болуп калды балам баргандан бир күн телефон чалды. Апа мен учебкадан 1-орунду алдым, апа. Мен көрдүңүзбү, мен күчтүү военный болом, апа деп, мен сержант болдум десе. Рашидим сержант болуптур деп бир сүйдүм. Анан эле эшикке эмне дейсиң, деп эшикке чыксам, эшикте аялдар чогулуп калыптыр. Эмне келдиңер десем, чоң балам айтып, Курманбегим айтып, балаңыз кырсыктап калыптыр, аштан келе айтып, алып келе атышат деди. Дегенде айланайымдар, эмне дедиңер? Мен Рашидимге кыжалат болуп отурдум эле, мен укум азыр эле кетиргенмин деп. Баягы атымдарда 7-8 аялдар мындай болуп эле сыртка чыкты.
çıksam, eşikte çıksam, eşikte koşunamın, aksakal koşunamın, karanı görüp kaldım da, anam arasam öyle bir yakta edergim. O da bana geçiyor, balam yakındasın deyip bile tuttu da, anan böyle, ne oldu desem, ayakları olma varma, birkaç yıl ötçülük yaptı. Karasam bile, bir kaybı başta sevgilim tuttu. Ana dedi, psikolojide görüp kaldım. Ulan bir ertemeyen uqta tekrar көз uqtaganda үйde uqtaganda telefondu 11 класс оқып жүргенде будильникке коет эле. Анан жана ким дегенди билбейм чындыгын, айтып унутуп деле калдым. Бестелик деген жана музыканы коет болчу. Ошону койгондо анчалык деле маани бербептин ошол учурдачы. Кийин эстесем ошондой патриоттук сезим ошондо эле койгон болот. 2022 жылы Каракулжа райондук аскер комиссариятынан аскерге 96 бала жөнөтүлгөн. Альтернативдик кызматка 446 бала чакырылган. Ал эми 1 айлык кызматка 51 бала чакырылган. Ар кандай себептерден улам аскерлик кызматын өтөбөй калган, жашы 25тен өтүп кеткен жарандар аскер комиссариятына кайрылып 25 000 сом төлөп, экинчи категориядагы аскердик билетин ала алат. Жалпы республиканын казынасына Каракулжа аскер комиссариятынын эсебинен 13,5 миллион сом которулган. 40 жашка чейинкилер кааласа 50 000 төлөп 1 ай кызматка бара алат. Каракулжа райондук өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн маалыматына ылайык 2022 жылы 25 өрт учуру катталган. 5 өрт ачык аймакта болгон. 6 жолу куткаруу иштери жүргүзүлүп, 2 жолкусу жол кырсыгы учурунда болгон. 4 учур ар түрдүү кырдаалдар болсо, 2 жолу атайын машыгуу уюштурулуп, анын бирисине Каракулжа ТВ күбө болуп келди. Өзгөчө кырдаалдын алдын алуу максатында 12 августта Каракулжа районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тилсиз жоого каршы атайын машыгуу өткөрдү. Эл көп топтолгон жерде өрттүк тактикалык машыгуу уюштурулуп, өрткө каршы кызматы Каракулжа райондук автобекетине атайын чакыруу менен ыкчам жетип келип, тилсиз жоонун алдын алышты. Анткени менен өзгөчө кырдаал кызматкерлеринин ишине тоскоолдук жараткан жагдайлар жок эмес. Каракулжа автобекетинин ген планы жок, жайгашуусу туура эмес, кирип чыгуу жолдору жабылып калган. Унаалардын жайгашуусу дагы өзгөчө кырдаал учурунда куткаруу иштерин жүргүзүүгө тоскоолдук кылат. Каракулжа райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Болотов Авазбектин айтуусунда мындай тоскоолдуктар жыл сайын кайталанып келет. Ал эми жогоруда айтылган кемчиликтер боюнча базардын жетекчилигине эскертүү берилери айтылганына карабай, бүгүнкү күндө акыбал өзгөргөн жок. Айдоочулар өз билемдик менен унааларын ар кайсы жерге токтотуп, жеке ишкерлер болсо өз билемдик менен эрежеге баш ийбей, ар тараптан электр чубалыгларын тартып алышкан. Электр чубалыгларын монтаждоо иштери өрт коопсуздугунун талаптарына жооп бербейт. Бул дагы белгилүү бир системанын жоктугунан болуп жатат десек туура болчудай. Ырыс алды ынтымак демекчи, ынтымак бар жерде ырыс бар. Якутияда иштеп жүргөн Каракулжанын чыгаан уул кыздары биригип, айылдагы жардамга муктаж жарандарга бир нече жолу кайрымдуулук кылышты. Алыста эмгектенип жүргөн ага эжелер жердештерин ойлоп жөнөткөн кийим-кечектери өз убагында жардамга муктаж үй бүлөлөргө тапшырылды. Алыста жүргөн ага эжелерибиз мынау ушинтип кайрымдуулук иштерин жасап келишсе, ал эми айыл жеринде быйыл дагы бир жакшы саамалык болду. Ашыкча чыгашадан алыс болуп, шаан шөкөттөн баш тарткан жаштар дагы жок эмес. Кашкажол айыл өкмөтүнө караштуу Октябрь айылындагы Калназаров атындагы орто мектебинин 2011-2012 жылкы бүтүрүүчүлөрү 10 жылдык жолугушуу мааракесин уюштуруп, оюн зоок өткөрбөй, анын ордуна айылдашы Тилдехан эженин үйүн оңдоп, бүтүрүп беришти. Бул да болсо келечекке бир салым жана жаштарга үлгү боло турган кадам болду. Мына ушундай жакшы саамалыктын артынан дагы бир көңүл жылытаарлык ишти айталы. Районубуздун Азирети Билал атындагы Борбордук мечитинин жанында баардык шарты менен анын ичинде спорт залы дагы бар. Жаңы заманбап 200 орунду медресенин курулушу башталды.
ушул жылдын аягына чейин бүтөбүз деген чоң бир үмүттөрүбүз бар иншалла. Алла субхана таала буга чейинки ошол жардам көрсөткөн агаларыбызга да, инелерибизге же эже карындаштарыбызга да Аллах таалам тапкандарыңыздарга береке, Аллах таалам береке берип. 10 апрелде Ылайтала айылында президенттин Жашыл Мурас кыймылынын негизинде Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков жана Каракулжа районунун 1977 жылкы жаштарынын демилгеси менен бир адамдан бир көчөт аталышындагы иш-чара болуп, Ылайтала айылындагы Төрөбек Абакиров атындагы аллеяга 500 мөмөлүү дарактын көчөтү жана 500 түп ийне жалбырактуу көчөт отургузулду. Арчалар, арчалар, жан сырын айтсаң тез эле, жаштыктын сыры эмнеде, жашыл түс болуп дайыма, жашагым келет эмнеге, бул мезгилге багынбай, жашасак деймин биз деле. жылы болсо маданият, адабият тармагында Каракулжа эли үчүн оорду толгус оор жоготуу болду. Алардын бири Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын, билим берүүсүнүн жана маданиятынын мыктысы, обончу Акын Тургунбаев Иркамил Орозович. 11 февралда Иркамил Тургунбаевдин жогорудагы ыр саптары камтылган Арчалар аттуу ыр жыйнагынын бет ачары жана Иркамил Тургунбаевди эскерүү иш-чарасы болду. Төрөлүп кайып учкан кыялдардан, тоолорго чыгып алып кыялданам, ааламды бир өзүңдөн туюп турам, туулган жер касиеттүү Ылайталам. Кереметтүү бул ыр саптары Каракулжа районундагы Ылайтала айылында 1958 жылы 2 мартта жарык дүйнөгө келген Ибраим Сатыбаевдин калемине таандык. 1975-78 жылдары Ош мамлекеттик университетинин филология бөлүмүндө билим алган. 1979 жылдан тартып Каракулжа районунун Карл Маркс атындагы орто мектебинде кыргыз тили мугалими болуп эмгектенип баштаган. Андан ары бир канча мамлекеттик кызматтарда эмгектенген. Алсак, эгемендиктин алгачкы жылдарында 1990-91 жылдары Каракулжа райондук кеңешинде 1 категориядагы инструктор, уюштуруучу, 2000-2006 жылдары илим билим кызматкеринин профсоюзунун Ош облустук комитетинин төрагасы, 2014-2020 жылдары Бөжөк Бегиев атындагы гимназиялык класстары бар орто мектебинин директору кызматын аркалаган. Араң арда китеби жок акын бар аттуу китебинин автору Ибраим Сатыбаевди 26 октябрда эскерүү иш-чарасы жана Араң арда китеби жок акын бар 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата Рыспай Абдыкадыров атындагы маданият үйүндө концерттик программа уюштурулуп, концерттин ачылышында Каракулжа мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович 8 март эл аралык айымдар күнү менен куттуктады. Нурун часын, жарык болуп. Мына ошондой майрамдык иш-чаранын артынан жерибизде жер жаңырып, жакшылыктын, токчулуктун, жаңылануунун жарчысы болгон жаз майрамы белгиленди. Казан аш кайнап, дасторкондо нан жайнап, 21 март Ноорuz майрамы өткөрүлдү. Жерибизде майрамдык маанай жогору болуп, иш-чарага келген коноктор түркүн түстүү даам татып, жараткандан жакшылыкты тилеп бата кылышты. 9 май улуу жеңишке 77 жыл улуу атамекендик согушта курман болгондордун элесине арналып тургузулган эстеликтин жанына гүлчамбарлар коюлуп, Куран окулду. Салтанаттуу иш-чара андан ары Төрөбек Абакиров атындагы стадиондо бир нече медалдардын ээси жана 3 даражадагы Данк орденинин ээси Алишев Сатыбалды аанын жаркын элесине арналган волейбол турнири уюштурулуп, концерттик программа менен коштолду. 13 майда Токтосун ата спорт комплексинде угуу мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында футболдук мелдеш өттү. Республиканын түштүк региону Ош, Жалалабад, Баткен облустарынан кыз келиндер арасында 2, мырзалар арасында 8, жалпысынан 10 команда катышып, 120 спортчу топ ойноду. Иш-чараны Каракулжа Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун төрагасы Алиев Абдылбакы Бекович уюштурду. Ал эми каржылоо Каракулжа айыл өкмөтү тарабынан жүргүзүлдү. Ошондой эле Калктын аярлуу катмарын колдоо жана өнүктүрүү фондунун төрайымы Эшмуратова Зейнеп Тажиевна жана эне үнү коому колдоого алып, ар бир командага чакан белектер тапшырылды.
Иш-чарага Каракулжа мамлекеттик администрациясынан Муса Саипович, саламаттыкты сактоо жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Оюндун аягында катышуучуларга ысык тамак берилди. Пионер уюмуна 100 жыл. Союз мезгилинде жеткинчектердин башын бириктирип, жаштарды коомго аралаштырган Пионер уюмунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл. 25 май күнү районубуздун Борбордук аянтында салтанаттуу ачылышта мектептердеги Манас жаштар уюмунун вице-президенттери рапорт беришти. Уюм 1922 жылы түзүлүп, 1991 жылга чейин жеткинчектердин биримдигин камсыздап, жаштарды мекенди сүйүүгө жана коомдук активдүүлүккө тарбиялоодо эң чоң мааниге ээ болгон. 1991 жылы Советтер Союзунун таркашы менен Пионер уюму дагы өз ишин токтотууга аргасыз болгон. Бирок Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын демилгеси менен 1996 жылы 15 майда Пионер уюмунун мураскору катары Манас жаштар уюму түзүлгөн. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата майрамдык иш-чара уюштурулуп, Каракулжа мамлекеттик администрациясынын жетекчиси Аким Кулубаев Тамир Садырбекович жана Каракулжа айыл өкмөтүнүн башчысы Жээнбеков Бактыбек Эрмаматович Каракулжа элин эгемендүүлүк майрамы менен куттуктады. Эгемендик жылдарды баарыбыз тең чоң сыноордон өттүк. Өлкөбүздүн дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган тарыхый окуялардын башынан кечирди. Кыргызстан өз мамлекеттүүлүгүн, эгемендигин сактап калалабы деген суроолор коюлган күндөр дагы өттү. Кудайга шүгүр, өзүнүн тарыхый орду, көз карандысыз мамлекет бар журт катары дүйнө коомчулукка таанылдык. Улууну урматтасаң кечүүдөн сый көрөсүң. Карысы бардын ырысы бар дегендей эле 1 октябрда эл аралык карылар күнүнө карата Каракулжа мамлекеттик администрациясынын салтанат залында концерттик программа уюштурулду. Иш-чарада ак сакалдуу аталарды, ак элечек апаларды майрамы менен куттуктап, Каракулжа мамлекеттик администрациясынын жетекчиси Аким Кулубаев Тамир сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө карысы бардын ырысы бар. Сиздер менен дүйнө бүтүн аалам жарык. Ар бир бала бактылуу. Сиздер бар үчүн ар бир үй бүлөдө ырыстык уялады деди. 29 декабрь күнү Каракулжа администрациясынын алдына жаңы жылдык балаты майрамы өткөрүлдү. Балаты майрамында мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү элге концерттик программа уюштуруп, өз таланттарын көргөздү. жыл мына ушундай иштер менен эсте калды. Жыл жыйынтыгы менен тааныштырып, Каракулжа ТВ YouTube каналы сиздер менен болду. Жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, берекенин жана тынчтыктын жылы болсун. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө аман болуңуздар.